Мен мектепте бала кезде окуп жүргөндө эле бизде комуз кружок болгон. Ошол комузга кружокко катышып, эң алгачкы ушу комузду үйрөткөн мугалимим Гүлмира Дүйшөналиева деген эжем үйрөткөн да. Күү чепчимин башындачы. Андан кийин Эсенжан Ибраев деген агайым үйрөттү эле. Андан кийин ушу 9-классты бүткөндө эле Бишкектеги музыкалык педагогикалык окуу жайга тапшыргам, колледжге. Анан ошону бүтүп, окуп бүтүп эле анан турмушка чыгып кеттим дагы. Мен дагы ушу үй бүлөнү биринчи орунга коюп, окуу ишти уланта алган жокмун да. Бирок үйдөн ырлап жүрөсүз. Ооба, үйдөн ырлап жүрөм, той топурду ардап жүрөм. Анан ушундай элдик таланттар долбоору чыгып атканда ошол жака катышып, Сокулуктун кыздары Сармерден болгон ошол жака катышып, ошондон ырдап кеттим да. Азыр айымдарга болгон шарт мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атпайбы? Ырдап талантын элге көрсөткөнгө. Биздин программабызда ошону максат кылат да, обологон обондор деп жалаң обондор жаңырып турсун деп чыгардык. Ошондой максаттан буга чейинки биз профессионалдык таланттардын баардыгын эфирге чыгарган болсок, азыр элден чыккан, эл арасынан чыккан, аймактардан чыккан таланттарды, сиздерге окшогон оркестрдин ээлерин чакырып, ошолордун сиздердин чыгармачылыгыңыздарды элге кеңири тааныштырууну максат кылып атабыз да, бизде дагы бир көрүнүшүбүз бар экен. Саламатсызбы? Сиз түзөп сөздү уланта бересизби? Ошол эми ошентип ырдап, андан кийин ошо эл алдына келет, ырдагым келе долбооруна келип кошулуп, эжекелерим менен чогуу ырдап, таанышып, Кубан агайым менен. Азыр ар кандай долбоорлор көп. Катыша бериңиздер, ырдай бериңиздер. Азыр шарт мүмкүнчүлүк болуп аткандан кийин эч ким эч качан эч кимге тоскоолдук кылган эмес. Бул маданиятты өркүндөтүү болуп эсептелет. Сиздердин дагы кошкон салымыңыздар бар. Анда сиздин жакындарыңызга кезек берели. Мени сөзөөнү Замирбек Үсөнбаевка таандык кечирип кой деген саламаттыкка берсем.
дагы байланыш